لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул илим мажлисине басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларда көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун, жана биздин билип билбей жасап койгон ката кемчилдиктерибизди, күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Биз Имам Бухари рахимахулланын адеп ахлакка байланыштуу китеби Адабул Муфраттан мына ушул китептен сабак кылып жатканбыз. Мына ушул китептен биз экинчи бапка келип токтогонбуз. Бул экинчи бап Бабун биррул энеге жакшылык кылуу тууралуу баяндалат. Хадисти окусак, 3-чү хадис экен. Хаддасана Абу Асим عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أبك ثم الأقرب فالأقرب. حديث بهز ابن حكيم'den rivayet kılınat. Al атасы чоң атасынан риваят кылынат. Мен айттым дейт о Аллахтын элчиси, менин ошол жакшылык кылуума, менин жакшылыгыма ким акылуу, ким татыктуу, ошол адамдардын арасынан, ошол адамдардан менин жакшылыгыма ким акылуу, ким татыктуу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурадым дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам апаң деди. Андан кийин дагы айттым. Менин жакшылыгыма, ошол жакшылык кылуума ким акылуу деп сураганымда апаң деп айтты. 3-чү жолу дагы сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам апаң деп жооп берди. Ал эми 4-чү жолу сураганымда дейт, атаң деп айтты. Ошол жакшылыкка ошол 3 жолу сурадым дейт. Менин жакшылыгыма ким акылуу, ким татыктуу, адамдардын ичинен акылуураак адам ким деп сураганымда 3 жолу сурады пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Үчөөсүндө тең апаң деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди дейт. Жана 4-чүсүндө атаң деди. Андан кийин туугандардын арасынан эң жакыны деп айтты. İmam Bukhari rahimahullah mına ошол hadisти келтирүү менен Бабу биррул ошол энеге жакшылык кылуу, апага жакшылык кылуу тууралуу бөлүм койду. Бул бөлүмдүн дагы бул hadisти келтирүү менен өзүнүн маани максаты бар. Адамдардын ичинен ошол эне, апа жакшылыкка эң татыктуу, эң акылуу адамдар экен. Анткени эне, апа бул инсандын инсан болуп жетилүүсүндө, чоңоюусунда, адам болуп ошол жетилүүсүндө, ошол адам болуп өнүгүүсүндө эненин орду бул жашоодо өтө чоң. Адам баласы төрөлгөн кезден тартып эле ошол энеге жана ошондой эле апасына муктаж болот. Мына ошондуктан Имам Бухари рахимахулла
Bul hadisти keltirүү менен enenин özünçө bir aksı var ekendigi, ene adamların arasынан özgöçө bir adam ekendigin oşol баяндоону максат кылды. Кала берсе, акы укукта дагы, ошол жакшылыктын акы укугунда дагы эне атадан жакшылыкта, ошол баладан боло турган жакшылыкта атадан көбүрөөк акылуу экен. Албир, бул жакшылык дегени, бул бардык жакшылыктын түрлөрүн жакшы мамиле, өз ара жакшы мамиле, жакшы сөз, мына ушунун баары жакшылык деп аталат. Жакшы сөзгө, жакшы мамилеге, жакшылыктын бардык түрлөрүнө атага караганда эне акылуураак экен. Бала тараптан боло турган жакшы сөзгө, эми шарият ата энеге жакшылык кылууну буйруган. Бул Кур'ан-ы Керимде дагы Аллах Таала бир нече аяттарда муну баяндаган. Мына ошондуктан ошол жакшы сөзгө, жакшы мамилеге адамдардын арасынан эне акылуураак болот экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады: мен тараптан боло турган жакшылыкка, ошол менин жакшылыгыма, жакшылык кылуума ким акылуу дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 жолу сураган кезде энең, апаң деп жооп берди. Андан кийин 4-чү жолу сураганда атаң деди. Андан кийин туугандардын арасынан эң жакыны деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Эми бул хадистен биз билебиз, мына сахабалардын жакшылыкка өтө умтулуулары, аракет кылууларын, жакшылыкка өтө бир аракетчил адамдар экендигин билсек болот. Жакшы амалдарга дайым аракетчилдигин билсек болот сахабалардын. Мына ошондуктан бул сахаба ошол жакшылыкта ким акылуу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ошол жакшылык кылуу максатта мына ошол эне тууралуу, мына ошол жакшылык тууралуу сурап жатат. Жана биз өткөн сабакта дагы Ибн Масуд радияллаху анхудан келген хадисти окуган кезибизде ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Ибн Масуд радияллаху анху сураган эле: "Айюл амали ахаббу илаллах?" Кайсы амалды Аллах Таала жакшы көрөт деп. Эми бул хадисте кайсы ошол адам менин жакшылыгыма акылуу деген маселени бул сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурап жатат. Мына ошондуктан сахабалар дайыма даражаларды көтөрө турган, көптөгөн жакшылыктарга жетүүгө себеп боло турган сооптуу иштерди, жакшы амалдарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураганын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ошол сурап, илим талап кылгандыктарын билсек болот. Мына ошол нерсеге мына ошол хадистагы далалат кылат. Дагы айтарыбыз, бул хадистен айтарыбыз, бул кайсы бир инсан кайсы бир жакшы ишке даражаны көтөрө турган, Аллах разы боло турган ишке мына ошол кол урган болсо, же мына ошол жакшы иштин үстүндө боло турган болсо, албетте бул дагы Аллахтын берген неаматы. Анткени Аллах Таала кайсы бир инсанды жакшы бир ишке татыктуу кылып койгон болсо, жакшы бир ишке багыттап койгон болсо, бул нур үстүнө нур, жакшылык үстүнө жакшылык. Ошондуктан дайыма жакшы амалдарга, даражаны көтөрө турган амалдарга аракет кылуубуз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан менин жакшылыгыма ким акылуу деп сураган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 жолу энең деп жооп берди. Мындайча айтканда апаң деп жооп берди. Ал эми 4-чүсүндө болсо атаң деп айтты. Бул хадис далалат кылат, ошол эне жакшылыкта, ошол бала тараптан боло турган жакшылыкты көрүүдө, ошол атадан 3 ошол абалда кошумчалоо менен мына
3 koşumçası menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dan ошол сураган кезде Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaga ne 3 жолу сураса дагы 3-өөнү тең 3 суроонун 3-өөнү тең энең деп жооп берди. Эмне үчүн экинчи жолу сураганда атаң дебеди, үчүнчү жолу сураганда атаң дебеди. Эми 4-чү жолу гана сураганда атаң деп айтты. Анткени эненин өзүнүн артыкчылыгы бар, жана өзгөчөлүгү бар. Анткени эне көрө турган кыйынчылыкта бул жашоодо. Эненин көргөн кыйынчылыгында, апанын көргөн кыйынчылыгында ага ошол атасы шерик болбойт. Жана эң жакын тууганы дагы шерик болбойт. Эне ошол баланы тарбиялоодогу, төрөөдөгү кыйынчылыктар, боюнда болгон абалдагы кыйынчылыктарга ата дагы жана ошол аялдын эң жакыны дагы шериктеш болбойт. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде бир нече аяттарда ата-энеге жакшылык кылууну буйруган, жана эненин бул жашоодо көрө турган кыйынчылыктарын, машакаттарын баяндаган. Аллах Таала мына ошол аятта эненин көрө турган кыйынчылыктарын, машакаттарын баяндаган кезде ошол нерсеге ата шерик эместигин баяндаган. Мына ошол аят Ахкаф сүрөсүнүн 15-чи аяты жана ошол аяттар Лукман сүрөсүнүн 14-чү аяты. Ошол аяттарды окуй турган болсок, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. Biz insanга ата-энесине жакшылык кылууну осуят кылдык дейт, өкүм кылдык дейт Аллах Таала. Аны апасы боюнда болгон кезде кыйналып, машакат тартып көтөрүп жүрөт. Жана төрөгөн кезде дагы машакат тартат. Жана аны эмизүү, ошол боюнда болуп эмизүү убактысы, боюнда болгондон тартып эмизүү убактысы ошол 30 ай дейт. Мындайча айтканда 30 ай дегени 2 жыл, башка бир аятка көрө وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Аялдар балдарын 2 жыл эмизишет деген. 2 жыл эмизет. Аял киши баласын, бул дагы 2 жыл эмизүү деген дагы баланы бул эне үчүн, апа үчүн машакат, кыйынчылык болот. Башка бир аятта биз инсанга ата-энесине Лукман сүрөсүнүн 14-чү аятында биз инсанга ата-энесине жакшылык кылууну буйрдук. Аны апасы боюнда болгон кезде кыйынчылык менен, машакат менен көтөрөт. Жана төрөгөн кезде дагы машакат, кыйынчылык менен төрөйт. Жана аны эмчектен ажыратуу убактысы ошол 2 жыл дейт Аллах Таала. Бул жерде Аллах Таала бул аяттарда ата-энеге жакшылык кылууну осуят, насаат кылды. Бирок эненин көрө турган кыйынчылыгын, машакатын, эненин өзүнө мындайча айтканда эненин көрө турган машакатын Аллах Таала өзүнчө баяндап койду. Мындайча айтканда мына ошол эне көрө турган машакатта эч ким шериктеш эмес экен. Кала берсе, күйөөсү дагы, ошол атасы дагы, эң жакыны дагы. Мына ошондуктан эненин ошол жашоодо көрө турган кыйынчылыгы, машакаты оор. Мына ошол аяттардан билебиз, мына эненин көрө турган кыйынчылыгы ошол өтө 3 оор бир машакат экендигин түшүнүп жетсек болот. Бирок мына ушул машакаттарда ата шерик болбойт. Ошол күйөөсү шерик болбойт. Инсандын ошол энесинин көрө турган кыйынчылыгында, апасынын көрө турган кыйынчылыгында атасы шерик болбойт. Мына биринчиси al-haml wa shiddatihi. Боюнда болгон кездеги кыйынчылык. Боюнда болгон кездеги кыйынчылык. Al-amru ath-thani al-wadu wa shiddatihi. Экинчиси төрөгөн кездеги кыйынчылык, машакат. Үчүнчүсү al-amru ath-thalith ar-radaa. Мындайча айтканда эмизүү машакаты, эмизүү кыйынчылыгы. Мына ушул 3 нерсе
Мына өткөнкү 2 аятта баяндалган. Ва вассайнал инсана биwalidayhi husna, biz insanга wasiyat насаат кылдык, ата-энеңе жакшылык кылгын деп. Мына хамалатху уммуху круха, енеси аны курсагында машакат менен көтөрөт, кыйынчылык менен көтөрөт. Бул биринчиси. Экинчиси ва вадаатху круха, жана төрөгөндө дагы кыйынчылык машакат менен төрөйт. Жана үчүнчүсү ва хамлуху ва фисалуху 30 шахра. Жана ошол боюнда болгондон тартып, төрөгөнгөчө ошол боюнда болгондон тартып, ошол эмизүү убактысы бүткөнгө чейин 30 ай дейт. Мындайча айтканда 2 жыл. Ал эми экинчи аятта дагы biz insanга ата-энесине жакшылык кылууга wasiyat насаат кылдык. Энеси аны боюнда болгондон тартып машакат менен көтөрүп жүрөт. Жана төрөгөндө дагы машакат тартат. Жана аны эмчектен чыгаруу, эмизип эмчектен чыгаруу убактысы 2 жыл делинет. Мына ошол 3 иш өтө чоң машакат эне үчүн. Мына ошол машакатта боюнда болгондогу эненин машакатына, төрөгөндөгү эненин машакатына, кыйынчылыгына, эмизүү машакатына ата шериктеш болбойт, күйөөсү шериктеш болбойт. Мына ошондуктан бул 3 машакатты тең эне өзү тартат, башынан өзү кечирет. Мына ошондуктан эненин бул жашоодогу көрө турган баланы ошол чоңойтуудагы, өстүрүүдөгү кыйынчылыгы ошол атага карата айырмаланып турат. Жана ошондой эле мына ушул 2 аяттан билебиз, эне жашоодо мына ушундай баласын өстүрүп чоңойтууда мына ушундай кыйынчылык көргөндөн кийин биз мындан түшүнүп жетишибиз керек. Бул эненин көрө турган бул жашоодогу кыйынчылыгына, машакатына кайдыгер мамиледе болбоо керек. Анткени эгер инсан энесинин бул жашоодо көргөн кыйынчылыктарын жана машакаттарын, төрөө кыйынчылыгын, ошол эмизүү кыйынчылыгын, машакатын, ошол боюнда болгон кездеги ошол көтөрүп жүрүү машакатын бала унутуп кое турган болсо, анда энеси тарабынан ошол энесинен мындайча айтканда апасынын ошол ата-энесине ак болуу, энесине ак болуп калуу себептерине алып барып коюшу мүмкүн. Ошондуктан инсан эч качан энесинин ошол төрөгөн кездеги кыйынчылыгын, ошол боюнда болгон кездеги көтөрүү кыйынчылыгын жана ошондой эле эмизүү кыйынчылык машакаттарын инсан эч качан унутпосу керек. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы сахаба менин жакшылыгыма адамдардын ичинен ким акылуу ошол деп ошол 3 жолу сураган кезде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчөөндө тең апаң деп жооп берди. Ал эми 4-сүндө атаң деп жооп берди. Жана ошондой эле бул хадистен дагы билебиз, бул ошол атадан кийинки жакшылыкка татыктуу бул туугандардын ичинен эң жакын. Энеге, апага эң жакыны ошол апанын сиңдиси же эжеси болот. Мындайча айтканда халасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Аннал халата би манзилатил ум." Кала, мындайча айтканда, апанын эжеси же сиңдиси ошол инсанга эне ордунда дейт. Эне ордунда. Ошондуктан энеден кийинки, ошол андан кийин атасынан кийинки жакшылыкка акылуу инсан эненин сиңдиси болот экен, же эненин эжеси болот экен, апанын эжеси же сиңдиси мындайча айтканда жакыны болот экен. Мына ошондуктан эне жана эненин сиңдиси, эжеси ошол баланы тарбиялоодо, баланы жакшы чоңойтуп өстүрүүдө өз ара шериктеш болуусу жана машакат кыйынчылыктарга бекем туруп, өз ара жакшылыкта жардам берүүсү, бул албетте мына ушул хадисте айтылгандай, мунун себеби менен алар жакшылыкка акылуу болот экен. Бул хадистен ошол чыккан маани маңыз кыскача
мына ушундай. Андан кийинки хадисте окуй турган болсок, Ата ибн Ясирден келет, рахимахулла, Ибн Аббас радияллаху анхунун шакирттеринен. Ата ибн Ясир ан Ибн Аббас радияллаху анхума, Ибн Аббас радияллаху анхудан бул хадисте риваят кылат. أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. Ошол хадисти окуй турган болсок, Ибн Аббас радияллаху анхуманын алдына бир киши келип, мындай деп ал кишиден сурады. Ибн Аббастын алдына бир киши келип ага айтты: "Мен бир аялга жуучу түштүм, мындайча айтканда колун сурадым" дейт. Ошол никеленүү максатта, ага үйлөнүү максатта. Анан жанагы аял мага никеленүүдөн, мага турмушка чыгуудан, аял болуудан баш тартты. Анан жанагы аялга менден башкасы колун сураган кезде ал аны жакшы көрүп, ага никеленди. Мен мындайча айтканда ага никеленүүгө макул болду. Мен ага кызганып кетип, ошол аялга кызганып кетип, мен аны өлтүрүп койдум дейт. Анан Ибн Аббастан сурады: "Мына ушундай ишти жасадым, мен үчүн тооба барбы?" деп айттым эле. Ибн Аббас мындайча айтканда факала халли мин тауба, жанагы киши жанагы аялды өлтүрүп койдум, мага тооба барбы деп Ибн Аббастан сурады эле. Ибн Аббас айтты: "Апаң тирүү" деди. Ошондо жанагы киши жок деп айтты. Жана Ибн Аббас ага айтты: "Анда Аллахка, улуу Аллах Таалага тооба кылгын, жана колуңдан келишинче Аллахка жакындаганга аракет жаса" деп айтты. Анан кийин мен Ибн Аббастын алдына барып, Ата ибн Ясир айтат. Ата ибн Ясир кийин мен Ибн Аббастын алдына барып, эмне үчүн анын энеси тирүү экени тууралуу, энесинин тирүүлүгү тууралуу, эмне үчүн анын энеси тууралуу сурадыңыз, энесинин тирүү экени тууралуу сурадыңыз деп мен сурадым дейт. Ибн Аббас айтты: "Мен Аллахка, улуу Аллах Таалага жакындата турган ошол эң улуу болгон жакшылык, энеге жакшылык кылуудан башка амалды билбеймин" деп айтты дейт. Ибн Аббас рахимахулладан бул хадисте Имам Бухари рахимахулла ошол риваят кылып келтирди. Бул жерден дагы билсек болот, эне ошол жакшылыкта адамдардын арасынан акылуу инсан экендигин билсек болот. Бул хадисте окуй турган болсок, бул хадисте дагы өтө улуу бир маанилер бар, өтө улуу бир сөздөр бар, көп нерселерди билип алсак болот. Ибн Аббас радияллаху анхуманын алдына бир киши келип ага айтты: "Мен бир аялдын ошол колун суроо максатта жуучу түштүм" дейт. Мындайча айтканда колун сурадым дейт. Ошол анын күйөөсү, аны мындайча айтканда ал менин аялым болуусу үчүн мен ага жуучу түштүм, мындайча айтканда колун сурадым дейт. Жанагы аял мага никеленүүдөн, мага турмушка чыгуудан, мага аял болуудан баш тартты. Мен анын күйөөсү болуундан ал аял баш тартты дейт. Анан менден башка киши анын колун сурады эле. Ал башка бир кишиге аял болууга макул болду дейт. Аны жакшы көрдү, ага макул болду. Анан мен ага кызганып кетип, мен аны эмне өлтүрүп койдум дейт, жанагы аялды.
Бул жерден билсек болот, кызгануунун дагы чеги бар. Бул биринчиден. Экинчиден, бул кызгануу деген шарият көрсөткөндөй болуубуз керек. Куран сүннөткө ылайык инсан шарият көрсөткөндөй кызгануу керек. Эгерде инсан шариятка ылайык кызганбаса, шарият көрсөткөндөй кызганбаса, анда акыр акыбети жамандык болуп калат. Ар кандай шек күмөндөр кирип кетүү коркунучу бар. Мына ошондуктан шек күмөн менен, ар кандай күмөндөр менен кызгануудан шарият бизди кайтарган. Мына ошондуктан инсан өз абалын Куран сүннөткө ылайык таразалап, андан кийин гана мына ушул ишке баруубуз керек. Мындайча айтканда, кызгануу шариятка ылайык болуубуз керек. Анан жанагы киши мен ошол аялды кызганып өлтүрүп койдум, мага тооба барбы деди эле. Бул жерде инсан эч качан күнөөсү булутка жетип калса дагы, эч качан Аллахтын райымынан үмүт үзбөө керек. Инсан канчалык күнөөсү оор болуп кетпесин, кала берсе күнөөсүн жерден дагы оор сезип кетпесин, Аллах Тааладан эч качан күнөөсүнө тооба кылуусун, күнөөлөрдү Аллах Таала кечирүүсүн, Аллах Таала күнөөлөрүн кечирүүсүн Аллах Тааладан үмүт кылуу керек, жана үмүтсүз абалга түшүп калбоо керек. Мына ошондуктан жанагы киши келип, көчөдөгү эле бир адамдан маселесин сураган жок. Мына ушул нерсени дагы жакшы билип алуубуз керек. Ошол аалым киши, үммөттүн факih, чоң аалымы сахаба Ибн Аббастан сурады. Ошондуктан маселе сураган кезде инсан илимдүү адамдан суроо керек. Мындай маселелерди илимдүү адамдан, шарият илимин жакшы окуган, жакшы билген адамдан суроо керек. Мына барыбыз бир хадис бар, барыбыз жакшы билсек керек. Бир киши 99 кишини өлтүрөт. 99 кишинин жанын алат, мындайча айтканда өлтүрүп коет. 99 кишини өлтүрөт. Анан кийин мага тооба барбы экен деп бир абидке барат. Мындайча айтканда ибадат кылган бир ибадаткөй кишиге барат. Ал киши орозо кармайт, намаз окуйт, Аллахка ибадат кылат. Бирок ал аалым эмес. Анан ага барып, мен 99 адамды өлтүрдүм, мага тооба барбы, тооба эшиги ачыкпы деп сураган кезде, жок, сага тооба болбойт, сага тооба жок деп жооп берип койгон кезде, мына 100 болсун деп 100 кишинин аны дагы өлтүрүп, 100 кишини өлтүргөн болот. Анан мына ушинтип ал киши мына ушул маселесин сурап, анан бир аалымга келет. Ошол аалымга келген кезде, анан ошол аалым ага тооба бар экендигини багыттап, тообага багыттап коет. Мына ошондуктан инсан ошол маселесини илимдүү адамдан сурау керек. Мындайча айтканда, ислам аалымынан суроо керек. Эгерде илимсизден сурай турган болсо, ал үмүтсүз абалга түшүп калуусу мүмкүн. Мына ошондуктан ахли илим, ошол шарият илимин окуган инсан жакшы билет ошол инсанга эмне пайда экендигин, эмне зыян экендигин. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде, эгер силер бир маселеңерди сурасаңар, аалымдардан сурагыла деген. Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Эгер билбесеңер, зикир ахлинен, мындайча айтканда, ошол ислам аалымдарынан зикир ахла зикир, фас'алу ахла зикри, ошол илимдүүлөрдөн сурагыла деген. Мына ол киши дагы, хадистеги азыр окуп жаткан киши дагы ошол аялды колун сурап барып, кийин акырында мага макул болбой койгон кезде, башка бирөөгө макул болгон кезде мен ага кызганып, мен аны өлтүрүп койдум деп Ибн Аббастан сурап атат. Келип илимдүү кишиден сурап жатат. Илимдүү кишинин жообуна караң. Эми мына энең тирүүбү деди. Энең тирүүбү деди. Анын энеси ошол жашоодо жашап жаткандыгын, тирүү экендиги тууралуу сурады. Муну албетте ошол Ата ибн Ясир ошол жерде болчу. Ал киши өтө зиректиги менен мына билсек болот. Мына ушул энесин эмне үчүн тирүү экендигин сурады Ибн Аббас деп
анын мындайча айтканда жүрөгүн мындайча айтканда оюп, бул маселе эмне үчүн сурады деп мына табийиндер дагы жакшылыкта, жакшы иштерге, сооп иштерге өтө мындайча айтканда умтулган, аракетчил адамдар экендигин билсек болот. Ибн Аббас энең тирүү деп айтты. Апаң тирүү деди. Жанагы киши жок деп айтты. Анда Аллах Таалага тооба кыл, жакшы иштерди жаса, Аллахка жакындаганга, жакшы иштер менен, сооп иштер менен жакындаганга аракет жаса деди. Инсан кайсы абалга түшүп калбасын, кандай күнөө жасабасын, баары бир ал ушул жашоодо тирүү экен, денесинен жаны чыгыр экен, Аллах Тааладан эч качан үмүт үзбөсүн. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah инналлаха ягфиру зунуба жамиа иннаху хуwal гафурur рахим." Айт, о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, о менин кул я мындайча айтканда кул, о Мухаммад айткан. О менин өздөрүнө зулум кылып мындайча айтканда күнөө кылган, зулум кылып күнөө кылган, өздөрүнө зулум кылып бир күнөө кылган пенделерим, Аллахтын райымынан эч качан үмүт үзбөгүн. Аллах Таала бул жерде адамдарды эч качан райымынан үмүт үзбөөгө чакырып жатат. Аллах Таала чындыгында бардык күнөөлөрдү кечирет. Ал күнөөлөрдү кечирүүчү, райымдуу, мээримдүү, кечирүүчү, райымдуу зат дейт. Инсан эч качан Аллахтын райымынан үмүт үзбөсү керек. Тубир Аллах азза ва жалла. Жана кишиге Ибн Аббас Аллахка тооба кыл деп айтты. Мына тооба кылуу менен мына энең тирүү деди. Анткени биринчи жакшы ишти, сооптуу ишти биринчи Ибн Аббас биринчи койду. Энең тирүү деди. Анткени энеге жакшылык кылуу, апага жакшылык кылуу даражанын көтөрүлүүсүнө, көптөгөн жамандыктардын өчүрүлүүсүнө себеп болот. Мына ошондуктан бул энең тирүү дегенден максат, эгер энең тирүү болсо, мына ошол энеңе жакшылык кылып, энеңе жакшы мамиледе болуп, ошол жасаган күнөөң энеңе кылган жакшылык себеп өчүрүлүп кетет, кечирилип кетет деген нерсени максат кылды. Ибн Аббас улуу Аллах Таалага тооба кыл, колуңдан келишинче жакшы амалдар менен ага жакында деп айтты. Ошондуктан тооба бул күнөөлөрдүн кечирилүүсү. Сөзсүз тообада эки нерсе табылуубуз керек. Биринчиси, тооба чыныгы Аллах Таалага мындайча айтканда чыныгы түрдө болуу керек. Инсан күнөөсүнө чыныгы түрдө жүрөгүнөн өкүнүш керек. Жана ошол күнөөгө кайтпоону чечкиндүү түрдө өзүнө бир чечим кабыл алуубуз керек. Жана экинчиси, жакшылыктарды көбөйтүү керек экен. Жана колдон келишинче Аллахка жакындоо керек экен. Анткени мына Аллах Таала Кур'анда айтат: "Иннал хасанат юзхибна саййиат." Жакшылыктар жамандыктарды кетирет дейт. Жакшылыктар жамандыктарды кетирет дейт. Ислам дини гана инсандын жакшылыгы себеп жамандыгын өчүрүп жиберет. Мына ошол хадистен дагы бир хадистен, мына ошол хадистин маанисине далалат кылган, аяттын маанисине далалат кылган хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Атби'ил саййиатал хасанатан тамхуха." Ошол бир жамандыктын артынан бир жакшылык жасап жибер. Ошол бир жамандык кылып койгон болсо, инсан анын артынан жакшылык кылып жиберсе, ошол жамандыгын өчүрүп жиберет экен. Ошондуктан ошол жамандыктын артынан жакшылык кылып жибер деп атат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан жакшылыктар, энеге жакшылык кылуу, жана адамдарга жакшылык кылуу, жана көптөгөн жакшылыктар ошол инсандын күнөөлөрүн, жамандыктарын өчүрүп кетүүсүнө себеп болот экен. Анан ошол Ата ибн Ясир айтып жатат: "Кийин мен Ибн Аббаска барып, мына ошол энеси тууралуу эмне үчүн сурадыңыз деп мен сурадым" дейт. Бул жерде алардын жакшылыкка өтө умтулган, аракетчил адамдар экендигин
bilsek bolot. Mına ошондуктан kişi ilim alууга, bir alımdan faydalanıp kalууга öte hareketçil boluş gerek. Mına İbn Abbas bunun joğun aytıp, "İnni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza ve celle min birril validati." Jogap berdi. Men ulu Allah Taalaga jakındata turgan apaga jakşılık kılууdan başka bir amaldı bilbeymin dep aytты. Oşol Allah'a en jakındata turgan amaldardın biri bul enege apaga jakşılık kılуу керек экен, jakşılık kılуу bolot eken. Bul hadis dalalat kılat, enege jakşılık kılуу bul öte uluu çoң sooп ekendигин bilsek bolot. Öte çoң bir sooп ekendигин bilsek bolot. Bugan ne? Kur'an-ı Kerim'de bir neçe ayatlar dalalat kılat. Allah Taala özünün aksı tauhid aksın, tauhid özüne sıyınuu aksın, Allah Taala'nın aksı tauhid aksın bayandagından keyin Kur'an-ı Kerim'de enege apaga jakşılık kılууну, ata-enege jakşılık kılууну özünün aksından keyin bayandagan. Mına ошол нерсени эч качан unutpabız gerek. Ошондуктан ata-enenin aksı jana ошондой эле ata-enege jakşılık kılуу bul Kur'an-ı Kerim'de ошол Allah Taala'nın akı hukuku bolgon tauhid aksından keyin bayandalgan, aytılıngan. Mına ошол iki hadisten bilebиz. Enege jakşılık kılуу bul öte uluu amal ekendigin, jana öte bir sooптуу amal ekendigin bilsek bolot. Wallahu alem ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent ve estağfiruke ve etûbü ileyk.